2025-жылдын январь айынын аяк ченинде экинчи борбор кала ошкон мэр болуп дайындалган Жеңишбек Токторбаев дароо эле өттүк тонун кийип, кабинетке баш бакпай туруп көчөгө чыгып, көйгөйлөрдү өз көзү менен көрүп, чечүүгө киришкен. Тар көчөлөр, тосулган каналдар, каралбай калган имараттар, кагазга эгилген көчөттөр, социалдык көйгөйлөр толуп, аны чечүүнүн жолу катары кызматтар, ишканалар бири-бирине кат жазуу менен гана чектелип турган. Алдыда сиздерге жасалган жумуштарды тизмектеп айтып берели. Алгач эле жумуш туш тараптан тосулуп, ажаткана, малканадан тарта жолго салынган курулуштарды алып салуу, тар, куш көчөлөрдү ачып кеңейтүү иштери жүрдү. Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесине ылайык, Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондунан 2 миллиард 200 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилип, 2 миллиард сому 8 көчөнү реконструкциялоо иштерине, 200 миллион сому тротуарларды, балдар ойночу аянтчаларды курууга, чашылдандырууга, көрктөндүрүүгө жумшалды. Жалпы тартылган каражаттарды эске алуу менен жол инфраструктурасын жакшыртууга 3,6 миллиард сом өздөштүрүлдү. 9 айда 80 чакырымдан ашуун жолдор, 25 чакырымдан ашуун тротуарлар жаңыдан курулуп жасалды. Алардын негизгилери Амир Темир, Мамуров жана Көкүмбей көчөлөрү, Кермету аймактык башкармалыгындагы жаңы чоң трассалар. Жыл башынан бери 184 социалдык жана инфраструктуралык объектилердин курулушу жүрүп, курулуштун көлөмү дээрлик 3,5 эсе өскөн. Мунун ичинде жаңы мектеп, бала бакча, эс алуу бактары, өтмөктөр жана көпүрөлөр сыяктуу бир канча курулуштар бар. Бүгүнкү күндө Ош шаарында тургундарды турак жай менен камсыз кылуунун алкагында 9 айда муниципалдык ипотекалык ишкана тарабынан 206 үй бүлө турак жай менен камсыздалды. Жыл аягына чейин 453 үй бүлөгө патирлерди тапшыруу пландаштырылган. Аны менен катар сностон үйү жабыркаган жарандар үчүн Эне Сай жаңы конушунун курулушу башталып, жакында 200дөн ашуун үйдү тапшыруу алдында турат. Жалпы 1000 үй куруу каралган. Андан сырткары мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 5500 патирлүү Осман Резиденс 1-2 турак жай комплекси салынып жаткан. Жергиликтүү жааматтардын демилгелерин колдоо максатында кош каржылоо принциби аркылуу 178,2 миллион сомдук 187 долбоор ишке ашкан. Мында үйлөрдүн, мекемелердин, социалдык объектилердин сырткы фасадынан тарта ички коммуникациялык иштери бар. Шаар ичинде кечкисин жарык жана коопсуз болуусу үчүн 9 айда 2537 дана түнкү чырактар орнотулуп, 50 чакырымдан ашык электр чубалыклары тартылып, 34,5 чакырым жол жаңыдан жарыктандырылып, 30,5 чакырым аба чубалгылар алмаштырылган. Ошту көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында 2300 дана ийне жазы жалбырактуу бадал көчөттөрү, 28 түрдөгү 1,5 миллиондон ашык гүлдөр, 100 миңден ашык роза гүлүнүн көчөттөрү отургузулган. Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын сырты, ички бөлүгү толук жаңыдан жасалды. Алсак жолу 4 тилкелүү болуп кеңейтилип, жаңыдан асфальт басылды. Эне бала эстелиги коюлуп, айланасына жана 2 капталындагы тепкичтерине гранит таштар басылып, жашылдандырылып көрктөндүрүлдү. Ижарага берилген 2 имараты жеке менчик медициналык клиникадан бошотулуп, оңдоп түзөө иштеринен толук өткөрүлүп, биринчи имаратына 60 керебеттүү ара төрүлгөн ымыркайлар бөлүмү, экинчи имаратына 20 керебеттүү гинекология, лаборатория жана төрөткө чейинки, төрөттөн кийинки кош бойлуу аялдарга кеңеш берүү бөлүмдөрү көчүрүлдү. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кире бериш дарбазасынын оң, сол жагындагы жеке менчик аптекалар, лабораториялар, ажаткана жана аймагындагы турак үйлөр бузулуп, курулуш калдыктары толугу менен алынып салынды. Бүгүнкү күндө оорукананын ички тышкы жолдоруна асфальт төшөө иштери жүргүзүлдү. Кең Сай массивин өздөштүрүү иштеринин алкагында 15 жылдан бери каралбай тонолуп, мал багуучу жайга айланып калган подстанция 2 айда толук ремонттон өтүп, элге электр энергиясын берип баштады. Андан сырткары жаңы конушка ичимдик суу түтүгү тартылып жатат. Суга суу чыгып, насостук станция кайрадан жаңыдан оңдолду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик турукташтыруу фондунан 500 миллион сом бөлүп берген каражатка жалпы 120 дана 21 түрдөгү атайын техникалар Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ишканалары үчүн сатып алынды. Ош базары шаар ортосунан Осмонов көчөсүнө жаңы жайга көчүрүлүп, учурда толук иштеп жатат. Аны менен катар Жибек жолу базары да курулуп бүттү. Учурда жаңы келечек базарын куруу иштери кызуу жүрүүдө. Ош шаарында 5 гектар жерге салынып жаткан базардын курулуш иштери улантылып жатат. Бул базар даяр болгон соң келечек Бостон жана Мөмө жемиштер базарындагы соодагерлер көчүп келишет. Жалпы 1300дөн ашык орун түзүлөт. Жаңыланган унаа базар толук өзгөргөн. Алсак автоматтык кирип чыгуу терминалы, навестер, ашкана жана ажатканалар, убактылуу унаа токтотуучу жайлары баары жаңыдан жасалган. Базардын ичиндеги унаалар сатылуучу жайлар асфальтталып, ар бирине катар чийимдер чийилген. Президенттин катышуусунда Валентина Терешкова атындагы жатак мектеп ачылды. Бул билим берүү мекемеси УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен жеке көзөмөлүнүн астында 700 орунду окуу корпусу,
500 орунду жатакана, спорт залы, волейбол аянтчалары, актовый зал, санитардык блок, эс албагы жана заманбап шарттар менен курулду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Ош шаарынын Борбордук аянтында жаңы 95 метрлик флагштокко мамлекеттик туу көтөрүлүп тургузулду. Ош шаарын аралап агып өткөн 8 канал жана 1 Акбура дарыясынын корук аймактары мыйзамсыз курулуштардан бошотулуп, ал жерлер көрктөндүрүлүп, жаңы эс алуу бактары курулуп жатат. Ош шаарынын шаардык чарба жана коомдук транспорт тармагындагы 2025 жылдагы жетишкендиктери: Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасы 2025 жылы Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык 8000ден ашуун дарак отургузду. Алардын 1500 даанасы декоративдүү дарактар, ал эми 6500 даанасы күз айларында 23 көчөгө тигилди. Мындан тышкары 2025 жылы шаарга 100 000ден ашуун роза көчөт отургузулду. Ошондой эле ишкананын административдик имараты заманбап шарттарга ылайык курулуп, автоунаа гаражы, күнөзкана жана 40ка жакын жаңы техникалар менен толукталды. Ош шаарында таза суу тармагында аткарылган иштер: 2025 жылы Ош шаар суу каналы муниципалдык ишканасынын техникалык базасы 14 атайын жаңы техника менен толукталды. Мэрдин тапшырмасына ылайык шаарды таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында 4 жаңы скважина курулуп, 2 эски скважина реконструкцияланды. Кеңсай конушун таза суу менен камсыздоочу номер 1 жана номер 2 насостук бекеттердин имараттары толук капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, саатына 300 метр куб суу берүүчү 2 жаңы насос орнотулуп, Борбордук таза суу тармагына кошулду. Коомдук транспорт тармагы: шаардагы коомдук транспорт тармагын өнүктүрүү багытында олуттуу жана системалдуу иштер жүргүзүлдү. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын имараты толук капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, заманбап талаптарга ылайык жаңыланып, пайдаланууга даяр абалга келтирилди. Шаарды жарыктандыруу иштери: 2025 жылы Ош Свет муниципалдык ишканасынын техникалык базасы 6 атайын жаңы техника менен толукталды. Ишкана шаар боюнча 25 000ден ашуун түнкү чыракты, 948 километр электр чубалгыларын жана 415 башкаруу шитин тейлейт. Учурда шаардын аймагында 756 километр, 274 метр жол түнкү жарыктандыруу менен камсыздалган. Көрүстөндөрдү иретке келтирүү иштери: Ош шаарынын мэриясынын жарандарды тейлөө бюросу муниципалдык ишканасы тарабынан быйыл жалпысынан 8,65 гектар жер рекультивацияланды. Алар Аккөр, Мажурумтал, Өзгөр, Хохлова, Андижан, Жапалак, Учар, Имамата жана башка дагы көрүстөндөр. Жаратылыш газы менен камсыздоо: Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген компаниясынын Ош газ филиалы тарабынан 2025 жылы Ош шаарынын мэриясы менен кош каржылоо долбоорунун алкагында Төлөйкөн айылдык аймактык башкармалыгынын Төлөйкөн айылындагы жеткинчек балдар лагерине чейин жалпы узундугу 7500 метр, баасы 15,4 миллион сом болгон газ түтүгү тартылды. Ошондой эле Ош газ филиалы тарабынан 60ка жакын көчөдө газ түтүктөрүн жылдыруу иштери жүргүзүлдү. Көп кабаттуу үйлөрдүн коммуналдык тармактары: 2025 жылы Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык турак жай коммуналдык ишканасы техникалык базасын 3 атайын жаңы техника менен толуктады. Жалпысынан 24,151,364 сомго жумуштар аткарылды. Анын ичинде 25 көп кабаттуу үйдүн кире бериштери акталып, капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. 7 көп кабаттуу үйдүн чатырлары капиталды оңдоодон өткөрүлдү. Жылуулук менен камсыздоо: муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын техникалык базасы 6 атайын жаңы техника менен толукталды. 2025 жылы Анар 1, Ювыр 1, Ювыр 2, Кермето, Көкүмбей жана Калилин отканаларынын имараттары жана жабдуулары капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошондой эле Шакиров көчөсүндөгү көмүр менен жана төмөнкү чыңалуудагы электр энергиясы менен иштеген 2 откананын ордуна жогорку кубаттуулуктагы КЕФ 2500 маркасындагы электр отказаны орнотулуп, эски отканалар консервацияланды. Кеңсай массивинде 110 киловатт кубаттуулуктагы заманбап көмөкчү ордону курулуп, 160 киловатт кубаттуулуктагы 4 жордон, 90 электр мамычасы жана 7 километр сип кабель орнотулду. Энесай жаңы конушуна 400 киловатт кубаттуулуктагы көмөкчү ордон жана 4495 метр сип кабели тартылды. Бул иштер шаардын энергетикалык коопсуздугун жаңы деңгээлге чыгарды. Ош шаары үчүн 2025 жыл сөздөн ишке өткөн мезгил болду.
Ош шаарынын мэриясы шаардагы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер менен ишканалар аймактык башкармалыктары менен биргеликте 2025-жылы мамлекеттик жана локалдык программаларды ишке ашыруу, 2024-жылы өсүү темптери төмөндөгөн тармактардын көрсөткүчтөрүн жогорулатууга көмөктөшүү боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде иштерди жүргүзгөн. 2025-жылдын январь-декабрында өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда экономикалык өсүү темпи турукташып, негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча жетишкендиктер жаралды. Алдын ала статистикалык маалымат боюнча Ош шаарынын ички дүң продукту 104,5 миллиард сомго жетип, жыл сайын өсүү темпи 110%дан жогору болуп байкалууда. Өнөр жай продукциясынын өндүрүү көлөмү 13 миллиард 120,5 миллион сомго болжолдонууда. Бул көрсөткүч 2024-жылга салыштырганда 3,1 миллиард сомго көп. Салыктык жана салыктык эмес кирешелер 3,4 миллиард сомго аткарылып, мурунку жылга салыштырганда 707,4 миллион сомго көп жыйналган. 2025-жылы республикалык казынадан турукташтыруу фондунан 6 миллиард 623 миллион сом акча каражаты келип түшкөн. Ошону менен бирге 2024-жылы жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы атайын каражаттарды, расмий трансферттерди, жылдын башындагы калдыктарды кошкондо 3,4 миллиард сомду түзгөн болсо, 2025-жылы жергиликтүү бюджеттин аткарылышы 9,5 миллиард сомду түздү, же болбосо 2,8 эсеге көбөйдү. Ош шаарында Ош базары, Жибек жолу базары курулган, андан сырткары Келечек базары жана башка кошумча базарлар курулуп жатат. Жалпы тартылган инвестициялар 2 миллиард 750 миллион сомду түздү. Жалпы аянты 33,7 гектар соода орундары, 5901 айлык кирешеси 25 миллион сомду түзөт. Ошондой эле автоунаа базары реконструкцияланып пайдаланууга берилди. Эгерде мурунку жылдар орто эсеп менен алганда бир айына 2 миллион сомдун тегерегинде киреше жыйналып жатса, оңдоодон кийин бул көрсөткүч 11 миллион сомго жеткен. Бул жылы шаарда бир нече социалдык объектлер системалуу түрдө оңдолду. Тек гана курулуш иштери эмес, көптөн бери көңүл сыртында калган билим берүү мекемелери капиталдык оңдоп түзүүдөн өттү. Муну менен катар айрым мектептердин менчиктештирилип кеткен бөлүктөрү кайтарылып, короолору жаңыланды. Быйылкы жылы Ош шаарында 4 бала бакча, 6 мектеп ишке берилип, 4 бала бакча жана 4 мектеп капиталдык оңдоп түзүүдөн өттү. Атап айтсак, номер 88 Аалам Нуру, 71 Үмүт, номер 1 Жибек, 35 Асан Үсөн, 69 Мээрим, номер 30 Айданек, 89 Мээр жана 70 Көкүмбий балдар бакчалары, ошондой эле номер 11 Терешкова, номер 63 Курбанбаева, 66 Сүрөтташ, 58 Акбора, номер 3 Ломоносов, номер 17 Гагарин, 42 Кермето, 7 Нариман, 47 жана 44 мектептер. Мунун катарында Келечек балдары чыгармачыл борборунун курулган амфитеатрды, спорт жаатындагы саамалыктарды, тактап айтканда Сүйүнбаев атындагы Ош шаардык стадиону жана Алай футболдук клубу муниципалдык ишканасын жакшыртуудагы жасалган жумуштарды дагы айтсак болот. Быйылкы жылы Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрө стационарынын Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу институтунун түштүк филиалына жана Ош клиника жеке менчик медициналык клиникасына арендага берилген 2 имарат бошотулуп, 2025 жылдын 12 июнунан баштап оңдоп түзөө иштеринен толук өткөрүлдү. Биринчи имаратында 2025 жылдын 4 июнунда 60 керебеттүү ара төрөлгөн ымыркайлар бөлүмү, экинчи имаратта 2025 жылдын 10 сентябрында 20 керебеттүү гинекология лабораториясы жана төрөткө чейинки, төрөттөн кийинки кош бойлуу аялдарга кеңеш берүү бөлүмдөрү көчүрүлдү. Ош шаарынын мэриясы тарабынан 2025 жылдын май айынан баштап шаардык кыймыл таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунун имараты толук оңдоп түзүүдөн өттү. Ошондой эле сыртында заманбап ашканасы курулуп, балдар ойноочу аянтчасы оңдолду.
Жалпы аянты 1,5 метр квадратты түзгөн жолдорго асфальт төшөлүп, 3014 метр квадрат аянты жашылдандырылды. Муну менен катар Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кире бериш дарбазасынын оң сол жагындагы жеке менчик аптекалар, лабораториялар, ажаткана жана аймагындагы турак үйлөр бузулуп, курулуш калдыктары толугу менен алынып салынды. Бүгүнкү күндө оорукананын ички тышкы жолдоруна асфальт төшөө иштери жүргүзүлүп, кошумча курулуштар пландаштырылып жатат. Ош облустар аралык балдар ооруканасынын Ош мамлекеттик университетине өтүп кеткен жерин кайтарып берүү маселеси чечилди. Шаарыбызда бүгүнкү күндөр парктар эс алуу жайлары жаңыланды. Жашыл аймактар көбөйдү. Бул жөн гана сан эмес, келечек үчүн жоопкерчилик. Ош бул жылы жашоого ыңгайлуу шаар болуу багытына олуттуу кадам таштады. Быйылкы жылы Кыргызстан элдеринин достук үйү, анын жанында жайгашкан балдар үйүнүн дагы имараты толук капиталдуу оңдоп түзүүдөн өтүп пайдаланууга берилди. Ош шаарынын мэриясы тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, майыптыгы бар жарандарга, карыларга жана балдарга багытталган бир топ социалдык программалар ишке ашырылды. Шаардын өнүгүүсү сандар менен гана эмес, адам тагдыры менен өлчөнөт. Жыйынтыктап айтканда 2025 жыл Ош шаары үчүн бекем пайдубалдын жылы болду. Бул бүгүнкү жетишкендик эмес, эртеңки муунга калчу мурас. Милан, эптей аласыңбы сен? О деп келинчең айтасың. 2025 жыл Ош шаары үчүн кайра куруунун, калыбына келтирүүнүн жана өнүгүүгө багытталган жыл болду. Айрыкча курулуш тармагында ири долбоорлор ишке ашырылып, каланын көрүнүшү түп тамырынан өзгөрө баштады. Жыл башынан бери Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардын мурда көңүл сыртында калган, бир дагы жетекчи барбаган аймактарын күн сайын таң эрте рейдтик кыдыруулар менен жеринен көрүп чыгып, тиешелүү тапшырмаларды берип келди. Жыл башындагы бул кыдыруулар жыл соңуна карата өз жемишин берип, аткарылган иштердин натыйжасы көзгө көрүнөрлүк боло баштады. Уят деген кайыкта. Силер өзүңөр карабасаңар ким карайт Ошто? Азамат кетет эртең нарынга, мен кетем эртең жалал абадка, өзүңөр карашыңар керек да. Бир арет, намыс деген бош керек да балдар. Давайте иштейли. 2025 жылы Ош шаарынын курулуш тармагында аткарылган негизги иштерине токтолобуз. Бул жылы жол тармагында мурда болуп көрбөгөндөй масштабтуу иштер жүргүзүлдү. Алгачкы жолдорду кеңейтүүгө жана курууга тоскоолдук жараткан мыйзамсыз курулуштарды алуу иштери башталды. Турак жайлардан тарта коммерциялык багыттагы мыйзамсыз объектлер буздурулду. Натыйжада 81 чакырым унаа жолу курулуп, заман талабына ылайык жаңыланды. Анын 60 чакырымдан ашыгы жергиликтүү бюджеттин эсебинен аткарылса, калганы республикалык казынадан каржыланды. Эң негизгиси, мурда тар болуп бир унаа араң баткан көчөлөр бир нече тилкелүү болуп кеңейтилип, айдоочулардын алкышына татыды. Жөө жүргүнчүлөр үчүн жалпы 25 чакырым тротуар курулуп, бардык жолдорго ирригациялык лотоктор орнотулду. Жол курулуш иштеринин алкагында үйлөрү суноско туш болгон жарандарды турак жай менен камсыз кылуу маселеси дагы өзүнчө көңүл борооронда болду. Бир катар үй бүлөлөр муниципалдык ипотекалык ишкана тарабынан курулган баатирлерге жайгаштырылса, калгандар үчүн жаңы конуш негизделди. Эне сая талышындагы жаңы турак жай массивинде 341 үйдөн курулушу жүрүп, алгачкы бүткөрүлгөн үйлөргө жарандар көчүрүлүп баштады. Турак жайлар бардык шарттары менен заман талабына ылайык салынды. Кең сай конушунда дагы жашоо жанданып, быйылкы жылы олуттуу кадамдар жасалды. Азыркы тапта 480 орунду мектептин, 100 орунду бала бакчасынын жана ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. 2025 жылы Ош шаарында 10го жакын сейилбак курулуп, пайдаланууга берилди. Шаардын бардык кичи райондору эске алынып, кароосуз калган аймактар эс алуу жайларына айландырылды. Натыйжада шаардыктар жана калаага келген коноктор үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Бир бала бакчанын жана бир мектептин, бир ФАПтын курулушу республикалык казынадан каржыланып пайдаланууга берилди. 2 бала бакча пайдаланууга берилүү алдында турат. Капиталдык оңдоп түзөөдөн 4 мектеп, 2 бала бакча өткөрүлдү. Ош шаарынын аймагында 50 даана балдар ойночу аянчалар курулду. 7 социалдык объектлерде реконструкциялоо жана оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Узап бараткан жылы Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасы менен калаадагы тосулуп калган каналдар ачылып, жээктери тазаланып, иретке келтирилди. Жумуш азыр дагы улантылууда.
Бул тизмектелген иштер аткарылган жумуштардын үстүртөн гана айтылганы шаар мэри Жеңишбек Токтурбаевдин жетекчилиги астында жүргүзүлгөн Ош шаарынын курулуш тармагындагы бул өзгөрүүлөргө муниципалдык менчик башкармалыгы, капиталдык курулуш башкармалыгы, шаардык жолдор муниципалдык ишканасы, муниципалдык ипотекалык ишканасы жана шаардык архитектура кызматтары чоң салым кошушту. Ошону биз күйбөсөк, силер күйбөсүңөр, ким күйөт? Эч ким күйбөйт.